Assalamu alaikum, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Assalamu alaikum, Кадам жай жаңылыктары YouTube каналынын катталуучулары. Барыңыздарга тынчтык, амандык, үй бүлөңүздөргө бакыт тилеймин. Урматтуу менин YouTube каналымдын катталуучулары, сиздердин колдооңуздар менен, сиздердин жакшы шарапатыңыздар менен, менин колдогонуңуздардын акыбетинде биздин YouTube каналдын катталуучулары 5000ден ашты. Бул үчүн сиздерге чоң рахмат, ыраазычылык билдиремин. Мен бул YouTube каналда өзүмдүн жолумду таап алдым десем болот. Ар ким ар кандай кызмат алып барат экен, мен ушул YouTube каналда ар кандай видеолорду киргизип жүргөнмүн. Азыр өзүмө ушул инсандардын бирини бири тааныбай, бирини бири издеп жүргөн, сагынып жүргөн инсандарды табыштырып, издөө жолуна түштүм. Кудай буйрса, сиздердин колдооңуздар менен мага чалуулар болуп атат, кайрылуулар болуп атат. Ошолордун бири күнү кече мага бир кайрылуу түштү. 50 жылдан ашык аралыкта бирини бири көрбөй жүргөн, сагынып жүргөн достор издеп аткан экен. Мага кайрылуу Саипов Маккамбай агайыбыздан жана өзүмдүн агам Халиков Карим акамдан түштү. Бул агайлар 1969 жылы 4-октябрда аскерге Кадамжай ошол кездеги Ош областынын Фрунзе райондук аскер комиссариятынан 1969 жылы 4-октябрда аскерге бирге кетип, 2 жыл бою ушу аскерде бирге кызмат кылышып жүргөн достору Казизов Курманбек агайды издеп жатышат. Казизов Курманбек агай Ысык Көл областынын Жетөгүз району Дархан кыштагынан болгон экен. Казизов Курманбек агай 1969 жылы Прижвальскидеги мугалимдерди даярдоочу окуу жайын бүтүп, ошол эле 1969 жылы Ош областынын Фрунзе районуга караштуу Жданов участкасынын Жданов мектебиге мугалим болуп келген экен. Мугалим болуп келип иштеп атканда ошо 1969 жылы 4-октябрда аскер кызматына чакырылып, жанагы жогоруда айтып өткөн Саипов Маккамбай агай жана Халиков Карим акалар менен бирге аскерге кетишкен экен. Ошол аскер кызматынан кайра келгенден кийин дагы Фрунзе районуна караштуу Жданов участкасындагы Жданов мектебинде мугалим болуп өз ишин улантырган экен. Жошук айылында жашаган экен. Аялы Миржан болгон экен, Миржан жеңебиз. Эми урматтуу YouTube көрүүчүлөр, Ысык Көл областынын жашоочулары, Жетөгүз районунун көргөн билгениңиздер болсо, Казизов Курманбек агайдын тааныгандар, билгендер, ага туугандары, уул кыздары бар болсо, төмөнкү экрандагы телефондорго кайрылып койсоңуздар. Достору сагынып, издеп күтүп жатышат. Бул жердеги ошол армияга бирге барган достору жолугушуп, бири-бири менен ар 2 ай сайын баарлашып турушат экен. Ошол Казизов Курманбек деген досубузду дагы тапсак, ошол досубуз менен дагы катташсак, саламдашып, баарлашып турсак деген максатта издөө жарыялашты. Барыңыздарды ушул тааныган билгендерди Казизов Курманбек агайды достору менен жолугушуп калышына себепчи болойлу. Сиздерден сураныч, билгендер болсо, ошол төмөндөгү экранда чыгып турган номерге кайрылып койсоңуздар, баарыбыз достордун жолугушуп калышына себепчи болойлу. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.